Свердлов райондук милициясы Бишкекте кыздын сабалганы тартылган видеого байланыштуу 3 кыз милицияга жеткирилгенин билдирди. Мекеме кабарлагандай, окуяга катышкандар 2007, 2008, 2009 жылдары туулган кыздар экени белгилүү болуп, ата-энелери менен райондук башкармалыкка жеткирилген. 19 жаштагы жаранга укук бузуулар жөнүндө кодексинин майда бейбаштык беренеси боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми 2 өспүрүмдүн ата-энелерине укук бузуулар жөнүндө кодексинин ата-энелик милдеттерден баш тартуу беренеси боюнча протокол түзүлдү. Мына Замир Байшин биздин Назимтан көчөдө 44 объектини 3 күнө сактады. 3 күнүн ичинде $200,000 берсеңер, каласыңар, болбосо калбайсыңар деп кандайча жеңиш берсем алып чыгарат. 3 күнүн ичинде биз бере алмай калдык, эртең саат 11ге чейин сурап көрдүк, саат 11де дал бере алмай калдык. 44 объектин баарын бузуп Акпарадан biz 250 метр алыста турабыз. Sizge prokuratura 11 жыл алынған bizim de жол бересіздер. Ne dağır kokalarsınız? Prokuraturadan çındığında bir qancha жол arız жазған, қаралған емес. Emine üçün қараған емес. Ушул prokuratura mağa tez arada жооп бергиле. Анткени бул киши президентке чейин жазган. Түнү менен канча акча талап кылган окуялар болгон. Ошол жердеги мэриянын кызматкерлери азыр дагы иштеп атышат. Эгерде ошонун бардыгы далилденсе, биз мыйзам чегинде чара көрүшүбүз керек. Анткени мындай ишкерлерге жанагындай акча сураган, зордук, зомбулук менен жанагы үйлөрдү, машиналарды сатып берген учурларды анын бардыгын токтотобуз биз. Бизнесмендерге, ишкерлерге мамиле андай болбош керек. Тескерисинче прокуратура органдары, күч органдары, мэрия бардыгыбыз биригип, аларга жардам бергенди үйрөнүшүбүз керек. Аларды кантип, кайсыл жерден бут тосуп, аларды кыйнагандын ордуна биз бир гана эмне жардам берели деп турушубуз керек. Мына ушул прокуратура президентке чейин кат жазган азыркы киши, арызданган киши мисалы. Мына ушундай нерселерге биз ыкчам көңүл бурушубуз керек да. Эмне үчүн Ташиев бийликке келе албайт? Достор, мен дагы деле коомчулуктан байкап атам, көрүп атам. Ташиев эртең келип калат, келип калышы мүмкүн деген ойлор бардык жерде айтылып калып атат. Ташиев келет деп көп адамдын жүрөгүндө коркунучту да сезип атам. Айта албай атат оюн. Баягы кысымда, коркунучта, жүрөгүн сары суузун алып койгондо сүйлөй албай калган сезимде жүрүшөт. Ал бийликке келе албайт. Биринчи, интеллигенцияны жок кылды. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, интеллигенция бул мамлекеттин багытын аныктай турган, аны алдыга сүйрөй турган коом. Бизнес бул мамлекеттин локомотиви. Бизнес эмне болду? Талкаланды, бизнесмендер колдобойт, алар акчасын салгысы келбейт. Ташиевке эл аралык колдоо жок. Ар бир өлкө жалгыз жашабайт. Жөнөкөй жарандардын кошуналары бардай эле мамлекеттердин да кошуналары бар. Ташиевке союздаш жок. Бир дагы союздаш жок. Ал өзүнүн оппозициялык күчтөрүнүн баарын талкалады. Достор, эң негизгиси, эң өзөгү журналисттерди, активисттерди, башкача ою бар адамдардын баарын кыйнады, камады, адилеттүү мамиле кылган жок. Эң акырында эң чоң күч бул эл. Ооба, элдин анча катмары чындыгында курулушка алданып атат. Бул нерселерди курду деп, бирок убакыт өтүшү менен алар бардыгы түшүнүп атат. Ташиевдей адам бийликке келбес экен деп деле ойлоном менчи. Анткени мындай адилетсиздик менен, зөөкүрдүк менен биз эч качан улуу мамлекетти кура албайбыз. Ошондуктан Ташиевдин бийликке келерине чоң күмөнүм бар. Ал бийликке келбейт. Бардык жолду өзү жакты.